10 ноябрь жаштардын эл аралык күнү белгиленүүдө Кыргызстанда жаштардын маселесине арналган тегерек үстөлдөр уюштурулду. Жаштардын эл аралык күнү 1999 жылдан бери белгиленип келет. Кыргызстан калкынын 30%-ны жаштар түзөт. Жаш курагы 18-28 арасындагылар жаштар деп саналат. 1945 жылы өткөн демократиялык жаштардын бүткүл дүйнөлүк конференциясына 63 улуттан ар кайсы диндеги 30 миллиондон ашык жаштар катышкан. Бирок Кыргызстандын жаштарында кандай көйгөйлөр бар? Аларга шарт кандай түзүлгөн? Сөз кесиптешимде. Кыргызстанда биринчи жолу жаштардын проблемаларына арналган жумалык башталды. Анын алкагында бир катар акциялар, флешмобдор уюштурулмакчы. Жумалыктын негизги максаты жаштардын чечилбей келген көйгөйлөрүнө коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу. Демек, биз жаштар саясатынын жакшы иштеп кетиши үчүн биз бир гана жаштар саясатына жоопкерчиликтүү мамлекеттик орган эмес, бардык мамлекеттик органдар кандайдыр бир деңгээлде жаштар менен дагы ишти алып барышыбыз керек. Тилекке каршы ушул кызматташуу бүгүндө мындай биз каалагандай деңгээлге кое элек да. Ушул биздин алдыда турган, жакын келечекте алдында турган приоритеттүү багыттарыбыздын бири. Ушул боюнча мына жакында өтө турган конгрессте дагы ушул маселе көтөрүлүп, чечүү жолдорун издеп карайбыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда жаштарга мүнөздүү делген эң биринчи көйгөйлөр булар жумушсуздук. Билим алууга болгон жаштардын талабынын чоңоюп жатышы да көйгөйлөрдөн. Себеби жакшы иш табуу алган билимге жараша болот. Бул себептүү сыртка агылып сапаттуу билим, жакшы жай табууну каалап, Кыргызстандан чыгып кетип аткан жаштар көп. Молодежь в первую очередь задумывается о своем желудке. Сыртка агылып кетип аткан мигранттардын көпчүлүгү 28 жашка чейинки жаштар түзөт. Бирок дагы бир ойлонуштуу нерсе, бүгүнкү жаштар өздөрү деле өнүгүүсү деле келбей калгандай. Курсагы ток болсо, жакындарын камсыздай алса эле болду. Ошол нерсе менен чектелип калууда. Оно пытается найти работу в этом секторе, в этом секторе, в этом секторе. Кыргызстандын жаштарга мүнөздүү көйгөйлөрдүн дагы бири бул өлкөдө жаштар барган сайын ашкере диндешип, кээде радикалдар торуна түшүп калып жаткандыктары да көйгөй болуп эсептелет. Бул жерде өлкөнүн улуттук идеологиясынын чабалдыгы, тийиштүү социалдык камсыздандыруунун жоктугу шарттар түзүп кетүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2000ге чукул адам экстремисттик уюмдар катарында деп шектелип каттоодо турат. Алардын барандуу бөлүгү жаштар түзөт. Сирияга азгырылып кетип аткандардын да көбү бул иши жок, билими жок аймактардан чыккан жаштар болууда. Бүгүнкү күндө бизде терроризм, экстремизм ушунчалык катуу күчөй баштады. Өзгөчө диндин таасирилүү, ислам динин жамылган террористтик, экстремисттик идеялар, диверсиялар мына интернет сайттардан карап көргүлө. Канча деген интернет сайт аркылуу, канча деген мына жанагы диндик, экстремисттик идеологиялар биздин жаштардын башына сиңип атат да, ошолордун башы айланган учурлар көп болуп атат. Ошолорго каршы күрөшүүдө бул эки кызматтын мына бир эле экиден башкармалар бар, булар дагы аз керек болсо. Бул башкармалык деп аталганы менен ал жерде кызматкерлердин саны да аз. Мен атын айтпай эле коеюн канча экенин. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул дагы жетишсиздик болуп турат. Кыргызстанда жаштар калктын 3/4-ин түзөт делет. Жана өлкөнүн соңку 2 ыңкылапта алардын ролу күчтүү болгону айтылат. Бирок жаштарга карата улам кийинки келген бийлик жетиштүү мамиле бурбай, ал тургай өгөйлөр жаштар менен иш алып барган, жада калса өз алдынча бир орган түзүүгө жарабай келгени айтылат.